Хусейин Карасаев 1901-жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян аялында төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсүп, 1914-16 жылдары Караколдогу Орус Тузе мектебинде окуган. Тири карак, зирек бала болгондуктан Пушкиндин ырларын жаттоого кызыккан. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аламат түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Хусейиндин жүрөгүндө да кеткис дарт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Хусейин жан сактоонун айынан кой багып, теке сороонун бийлеген Кытай чек арасындагы тирмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921 жылы өз элине жерине кайтып келип, 24 жылдары Токтоян айылына сизрифком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Хусейин Ташкентте иштеген Абдрахманов, Карабаевдер менен өтө жакын ынак болгон. Кыргыздын туңгуч кезиде эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген.